Я скажу честно, каждый год меня не покидала мысль о том, что мне казалось, как будто я в борьбе теряю свою жизнь, свою молодость. И после многих поражений мне приходилось думать, что, может быть, в борьбе я просто так трачу свое время, и, может быть, из меня ничего не выйдет именно в большом профессиональном спорте. Но находящийся рядом со мной мой личный тренер всегда мне твердил и всегда мне говорил, что эти проигрыши — это путь открывает дорогу к тому, чтобы совершить великие дела. Он всегда в мне вселял веру, надежду, что я могу достичь и стать именно первым кыргызским борцом в истории Кыргызстана, став открывателем, став лидером. Айсулуу Тыныбекова Instagram баракчасында Америка Кошмо Штаттарында бир укмуштуудай машыктыруучу менен таанышкандыгын айтты. Каналга жазылып, коңгуроону басууну унутпаңыздар. Адамдар канчалык күчтүү боло алат деген ой мени таң калтырып келет. Мага дем күч берген укмуштуудай бир мисалды силерге көрсөткүм келип турат. Бул Дойл күрөш боюнча машыктыруучу болуп иштейт. Мурун ал өзү да күрөшчү, бирок азыр башкаларга жардам берип, кыялына жетүүсүнө көмөктөшүп келүүдө. Бул адам мага өтө күчтүү мотивация берди. Аны менен жолуккандан кийин адамдын мүмкүнчүлүгүндө чек жок экенине мурдагыдан да күчтүүрөөк ишене баштадым. Бардык тоскоолдуктар биздин башыбызда, акылыбызда гана. Коштошуп жатып ал мага өзүң ким болсоң, ошондой жөнөкөй бол. Жөнөкөйлүгүңдөн жазба деди. Мен ага сөз берем.